Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Бүгүнкү темабыз кайтарым байланыш, сын пикир берүү жана аны кабыл алуу. Сын пикир берүүдө жана аны кабылууда көпчүлүк адамдардын ортосунда түшүнбөстүктөр пайда болот. Себеби сын пикирди айтууну жана аны кабыл алуунун методу жана ошондой эле аны кандай туура жол менен айтуу бул абдан чоң мааниге ээ. Мисалы, сиздин балаңыз мектептен келип эшикти тээп кирди дейли. Албетте, сиз балаңызды урушуп, жиниңиз келип кыжырданасыз. Ошол учурда балаңызга тийген сын пикир бала өзүнө кайтып, ал коргонуу аракетин жасайт. Ошол кезде ыйлайт, жинденет, агрессиясы күчөйт. Ал эми ошол сын пикирди туура берсе, бул абдан жакшы жетишкендик болот. Балага сын пикир берүүдө анын инсандык багытта эмес, кылган иш аракетине сын пикир берүү керек. Балам, эшикти тээп киргениң бул туура эмес, бул үчүн мен капа болуп калдым деп айткан сын пикир баланын жүрүм турумуна негизделет. Ал эми айтылган сенин акылың жок, ошон үчүн тээп кирдиң да деп айткан сөз бул балага катуу тиет. Сын пикир айтууда жыйынтыктоочу сөз сиз балдарыңызга кайтарым байланышты качан жана кандай кырдаалда берип жатканыңызды байкоо жүргүзүңүз. Үйдө, жумушта, досторуңуздардын ичинде дагы кайтарым байланышты кандай кабыл алып жатканына байкоо жүргүзсөңүздөр болот. Кайтарым байланышты берүүдө жыйынтыктоочу сөз сиз балдарыңыздарга кандай учурда, кандай кырдаалда кайтарым байланыш бергениңизге байкоо жүргүзүңүз. Ошондой эле үйдө, досторуңардын арасында кайтарым байланыш берип жатканын байкоо жүргүзсөңүз болот. Болуп өткөн нерселерди эске салбоо керек. Көбүнчө учурчак менен сүйлөп, тагыраак айтканда болуп жаткан учурлар менен кайтарыш берүү бул көбүрөөк эффект берет. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат, жакшы калыңыздар.